Ассаламу алейкум. Нарын районы тұрғындары, саламатсыздарбы? Сіздер менен Бактабад семинарында жолугушканыбызга аябай кубанычтабыз. Тугандар, Нарында бул экинчи жолу өтүп атат. Былтыр пандемияга байланыштуу келе албай калганбыз. Мен ооруп калганына байланыштуу. Быйыл эми Кудай насип этип силер менен жолугуп отурабыз. Менин атым Абдулла Ташиев. Мен Борбор Азия багбандар биримдигинин жетекчисимин. Жана Кыргызстандагы багбанчылыкты өнүктүрүү фондунун да жетекчисимин. Фондко дагы акча салып туруңуздар. Фондубуздун счетторундагы группаларга таштап коебуз. $1 болсо да салып койсоңуздар, ушуну Бактабад иштеринде биз ошол акчаны иштетебиз. Алла Таала билет, биз кылган силер кайрымдуулугуңарды биз жакшылыкка иштетебиз. Ошодон силерге өтө көп ажыр сооптор жазылып турат иншалла. Ар бир отургузулган даракка силер дагы себепчи болосуңар. Борбор Азия багбандар биримдиги өзүнүн ишмердүүлүгүн 2015-тен бери жүргүзүп келе атат. Кыргызстанда биз жаңыдан баг отургузула деп баштаганыбызда поликарлы көчөттөр болгон 20 000 сатылат эле. Азыр Кудайга шүгүр миллиондон ашып кетти анын саны. Ошол эле учурда Өзбекстандан сапатсыз көчөттөр 10 миллион көчөт кирчи эле. Биз ошолордун санын кыскартып азыр миллионго чыгып койдук. Азыр 1 миллион кирип атат. Бирок аны дагы токтотобуз. Түндүккө түштүктөн келген көчөттөр жакшы приживаться этпейт. Приживаемость плюс-минус 10-20%. Калган 80% баары бир 2-3 жылда кайра эмне ооруп жок болуп кетет. Себеби дегенде ошол районго туура келбейт. Районирование болгон эмес да. Ошол себептен түштүктөн келген көчөттөрдү отургузбаш керек. Силер ошол Ысык көл районунан высокорослый көчөттөрдү алып келип отургузсаңыздар, өтө сонун өсө берет да. Бирок эми баягы экономикалык жагын карап көрө турган болсок, экономикалык жактан силерге карагат, анан ежа малина отургузган бул алма өрүк отургузганга караганда 100% жакшыраак. Аны эмне деп айтамын? Алма бышканда алманын баасы 20 сом болуп калат. Карагат бышканда карагаттын баасы 200 сом болуп атат. Ошондо 100% кымбатыраак кетет. Эгерде алма өрүк жегиңер келсе, мына жол ачылып калса, алма өрүктү биз каалашыңарча алып келип, эң арзан баада, эң сапаттуу ушул жерге жеткирип берип турабыз. Нокаттын алмасы дүйнө жүзүндө, Кадамжайдын алмасы, Жергеталдын алмасы, ошол Баткендин, Исфананын, Лейлектин алмасына жете турган алма жок дүйнө жүзүндө. Полностью параметрлеринен, цветинен, ичиндеги бардык витаминдеринен, камтылган элементтеринен, узакка сакталганынан, сочныйлыгынан эч кандай алма жетпейт. Эң сапаттуу болот. Нарындын карагатындай карагат эч жерде жок. Керек болсо, мына ушул Ошто, ошол биздин Кара Сууда, ошол эле Нокаттын ысык жерлеринде биз жакта карагат өспөйт. Карагат өсө турган дүйнө жүзүндө 15 эле мамлекет бар экен. Туугандар, 15 эле мамлекет бар. Ошол мамлекеттин ичинде дагы карагат өсө турган жерлерден мына Ысык көл, Нарын, Чаткал, Алайкуу, Чоң Алай. Болду. Башка жерде карагат жакшы болбойт. Мына биз карагат отургузуп, малина отургузуп жүрөбүз. Кара Сууда биздики катуу болуп калат. Күн уруп коет. Күн катуу тиет дагы, баягы катып калат. Жанагынын жесең бир аз дамы чыгат малинанын, бирок полный эле урук болуп калат да. Кытырап. Чайнасаң урук эле чайнайсың да. Силердикиндей бапайып, момундай болуп баш көтөрүп, мындай көлдүкүндөй, нарындыкындай чоң мындай болбойт. Чыкпайт. Анан ушул Нарын чөлкөмүндө, ушул Ат башыда, Акталада, Жумгалда, Кочкордо бардык эле жерде биз сунуштап атабыз. Чорный капитан деген крыжовник отургузгула. Элдер аны карагат деп алган, бирок ал карагат эмес. Анын аты, өзүнүн аты Польшада Йошка деп коет. Йошка бул ежа малина менен крыжовниктин ортосунан чыккан гибрид. Бул баягындай сыйдакай мындай кара болгондугу үчүн элдер карагат деп алыптыр да. Бул карагат эмес, бул крыжовник. Бирок карагатка караганда баасы 2 эсе кымбат кетип атат. 400 сомдон кетип атат да. 400 сомдон. Ошондо 1 гектарга где-то 800дөй көчөт батат. 1000ди батырса болот даже. Бирок 800 отургузган жакшы, чтобы баягы жакып элине чыгып, момундай болуп турганы жакшы да. Ошондо
2 көчөттүн ортосу 2 метр, баягындай киши жүрө турган аралыгын 3 метр кылып отургузасыздар. Ошондо 800 көчөт болот. Жок, ага деле эмес, дей турган болсоңуздар, 2,5га 3 кылып отургузсаңыз да болот да. 2,5га 3 кылып. Ошондо абдан кеңири болот. Кеңири ичине кирип, терип алсаңыздар болот. Анан кара карагаттын өзүнөн болсо, Тисел Тибен деген сорту жакшы. Тисел Тибен. Польский сорт, өтө түшүмдүү. Анан дагы бир айтып кое турган нерсе, көчөт тандоодо адашпаш керек туугандар. Эң биринчи питомниктен чыкканы, клонирование жолу менен чыгып эң биринчи чыкканы бул супер элита болуп эсептелет көчөттүн. Жанагын анан кийин нарынга алып келип туруп, же көлгө алып келип туруп, черинковать эткенден кийин уже элита болуп калат. Элита, супер элита 4 килограмм берсе, элита 2 килограмм берет. Элитадан дагы бир черинковать эткенден кийин баягынын түшүмү 1 килограммга түшүп калат. Түшүндүңөрбү? Силер 40 тонна ала турган жерден силер 20 тонна же 10 тонна алып каласыздар да. Ошон үчүн көчөт тандоодо ошол эле көчөттү 150 сомго алып отургузасыз элита же баягындай биринчи репродукция. Ал түшүмү аз. Супер элита отургузсаңыздар ошол эле акчага. Түшүмү эселеп көп болот. Мына азыр Ысык көл боюнча лидер Карагаттын атасы деп койсок болот. Аскар Сулайманов деген агабыз бар. Өтө мындай Кыргызстандын бирден бир патриоттордун бири, Кыргызстандын ушул өндүрүшүн көтөрөм деп жүргөн азаматтардын бири ушул Аскар акеге жолугасыздар. Анан Азамат Касеев деген бар, Тоңдо. Алма боюнча дагы, Карагат боюнча, Малина боюнча, бардык боюнча аны улап, адан деген сон көчөттөрдү чыгарып, ушул нарын жергесине, Атбашыга, Акталага бар жокко көндүрө турган ушундай илими жетиштүү Азамат Касеев деген жигит бар. Номерин айтып коет, азыр бала, анда жазып алсаңыздар болот. Аскар акенин дагы номерин жазып алсаңыздар болот. Ошол кишилерден көчөт алгыла. Ошол кишилерди силер алып келип пайдалангыла. Азаматты алып келгиле, Аскар байкени алып келгиле, пайдалангыла. Булар деген көз ачыктай, бак боюнча булар көз ачыктай кишилерди. Ушунчалык бар жокту түшүнгөн, любой мына өсүмдүк боюнча түшүнүк бере алат да. Азамат Касеев тем более бул органик. Жалаң органикага ыктагандыгы үчүн ошон үчүн ушул жигитке рекомендация беремин. Аскар акенин көп убакыты боло бербейт. Аскар аке келсе, бир жылда бир келиши мүмкүн. Азамат силерге жакын бат-бат келип тура алат да. Тез-тез чогултуп, баягы проездин төлөп берип, анан кийин кичине билет-селетине тыйын караштырып, мына залды толтуруп, ошол жигиттен каждый 3 айда бирден сабак алып турсаңыздар, ал берген сабак силерге 1000 эселеп пайда алып келет да. Ушул Ысык көл районундагы бардык бактарактарды каерде кандай көчөт бар, ошону канчадан алса болот, бардыгын билет. Уюштуруп, алып келип, отургузуп, чоң бактарды жасаганында жардам берет. Консультативно өтө күчтүү. Практик, өзүнүн деген толтура багы бар. Азыр данный момент, мисалы үчүн, ошол Тоң районунда Азаматка жете турган багбан жок. Азаматтын бардык дарактары түшүмдөрү элдердики 30 сом, 40 сом болсо, Азаматтыкы 100 сомдон кетет. Себеби дегенде Азамат убактысын бардыгын ченеп туруп, кайсы эмне, кайсы малда кымбат болот, ошону түшүнөт. Бир гана ошол нарындыктар эмес, Азаматты жалпы ошол нарын эли, Ысык көл эли пайдаланышыңар керек. Азаматтай агроном жок. Азамат өзү колоновидный алмаларды да чыгара алат. Бардык полукарлик, карлик бардыгын, ошо косточка, семечковыйлардын бардыгын өзү чыгара алат. Ушул Азаматка обращаться этиңиздер туугандар. Эме боюнча айтып кете турган болсок, азыр эми Кыргызстандагы багбанчылык кандай өнүгүп атат дегенде, өтө начар өнүгүп атат деп айтамын. Себеби дегенде элдерибиз биздики кызыктар эмес. Элдерибиздин бардыгы деген ушул бир эйфорияда жашап жүрүшөт да. Как будто бир жактан бир чоң акча келип байып кете тургансып жүрөт да. Эми чанда болот 1 миллион кишинин арасынан бир экөөнө болушу мүмкүн, бирок бардыгы антип байып кете албайт да. Мээнет менен. Баягы
Кошто бир макал бар. Сарт санасы менен байып, мээнети менен карыйт деп. Биз мээнет кылышыбыз керек туугандар. Биз мээнет кылбай турган болсок, эч нерсе болбойт. Алманы отургузайлы дагы анан астына жатып алып, алма быш өзүмө түш десек жарашат да. Отургузбай туруп эле алма быш өзүмө түш деп отурабыз биз. Ар бир кылган ишибизде агроном менен консультация кылабыз. Жөнөкөй эле бизде кандай? Машина каттуу кетип атат. Токто. Эмне болду? Көчөт сатып атат экен мына жерде. Көчөттү алып келебиз. Ал көчөттү мисалы үчүн слива сурасак, алча берип коет. Алча сурасак, слива берип коет. Же дагы бир шапталы сурасак, өрүк берип коет. Түшүнбөйсүң да? Алып келебиз, отургузабыз. Эмне себептен бул жакка өнбөйт? Канча миллиондогон нарындыктар, миллиондогон көчөт 30 жылдан бери канча миллион көчөт алып келип отургуздуңар. Эгерде ошол силер алып келип отургузган көчөттөрдүн баардыгы өнүп кетчү болсо, жүңгүлү болуп калмак бул жер. Туура? Жылыга отургузуп атасыздар. 10-дан, 5-тен, 20-дан, 30-тан алып келип отургузуп атасыздар. А бирок өнбөйт. Демек биз көчөт тандоодо адашып жатабыз да. Көчөт тандоодо силерге чоң бир сабак өтүш керек демек. Көчөт туугандар, эч качан бир портерге жөлөп, же болбосо бир жерге казып туруп, баягы жерге тургузуп коюп, же болбосо бир асфальтка эле жайып коюп сатылбайт көчөт. Көчөт же питомникте болот. Питомниктен барып туруп, тандап, кармалап, анан кийин мону казып бер. Алганда дагы жери менен алыш керек. Жери менен 4 жагынан 4 лопатка салып, жери менен алып, пакетке салып, ошону алып келип отургузса, ошондо өнөт. Көчөт холодильниктен сатылат. Тиякта көчөттү даярдап, чыгарып, тамырларын жууп, жанагыны упаковка кылып, байлап, жийип коет. Холодильникте уктайт ал. Көчөттү баягыны казып алып атканда көчөт сөзсүз укташ керек. Сокодвижение токтогондон кийин анан кийин чыгарып, жууп, холодильникке салат, плюс 1ге кирет. Кайра эле ошол көчөттү не? Холодильниктен келет көчөт, холодильникке кирет, холодильниктен анан силерге берилет. 10 эле саат убакыт берилет силерге ошону отургузуп алыш үчүн. Биз отургузуп аткан көчөттөр контрабанда жолу менен Өзбекстандан чыгат. Өзбекстандан чыгып туруп контрабанда жолу менен. Ким телефон? О, контрабанда жолу менен эмеге келет. Ошко келет, Ошто 10 күн сатылат. Жалал-Абадка келип 10 күн сатылат. Анан Бишкекке келип бир 20 күн сатылып, анан уже болбой калгандан кийин Нарынга, Таласка, Көлгө ар жакка бөлүп жиберишет. Анан силер келет, арзан көчөт экен деп отургузуп аласыздар. Ал уже тамыры өлүп бүткөн болот. Аны отургузасыз, кичине көктөмүш болот дагы, анан кыштан чыкпай калат. Болду, ошону менен 50 сом кетти. 100 сом кетти. Бюджеттен кетти акча. Макул. Жанагы өнсүн дейли. Өндү. Бирок не? Күтөсүздөр. 7 жыл, 8 жыл, 11, 12 жыл күтөсүздөр. Тигин мөмөсүн. Мөмө берсе дагы жыргатып бербейт да. Кичкей бирдемени байлайт. Аз-маз жөлдө эмени ээлеп турат огородду. Ошон үчүн туугандарым азыр барганда мониторинг жүргүзгүлө үйдө. Кирип туруп эле эшикти ачып эле карап туруп, могу тал эмне турат бу жерде? Канча жылдан бери турат? Ошол тал мейли терек болсун. Терек 20 жылда жетилет, 5000 сомго сатасың. Бир теректин ордуна 3 слива отургузуп койсоң, ошол слива 200 килограмм слива берет сага. 200 килограмм сливаны 20 сомдон сатсаң 10 000 сом акча болот. Жылында 10 000 сом берет ошол. Теректин ордун слива отургузсаң. Мониторинг кылып бар жокту алып таштагыла. Тазалагыла өзүңөрдүн огородуңарды. Анан кийин билип койгула туугандар. Терек, тал, бака терек, клеон, дуб, ушулардын бардыгы жыт чыгарат. Уулайт жанындагы. Ишенбесеңиздер, эмеге барып туруп, ошол терек турган жердин алма тийип калган болсо көргүлө, бул жагы өсүп турат, могу жагы уже ууланган да. Бырышып өспөй тура берет. Булар өзүнөн жыт чыгарат. Анан бир эле жетилген теректин өзүндө 1 миллиондон ашык зыянкеч болот. Баягы жерде щитовка, баягы жерде плодожорка, баягы жерде пилильщик, тиля бардыгы ошол теректе топтолот. Топтолот дагы жаз келиши менен эле уже күн тийип жерге жылуулук келген
ысыгандан кийин эле баягы вегетационный период жүрө баштайт. Өрүктүн жалбырагы чыга баштайт, алманыкы чыга баштайт, жанагы тиля перекочевать этип ошакка өтөт дагандан кийин баягынын баарын жеп баштайт. Азыр огороддон эчтеме ала албай калдык. Бардык зыянкечтерди биз талдын теректе ошолорго шарт түзүп бергенбиз. Ошолор тиерде жашап, кыштап, жыргап, анан жазда буякта жайлоого чыккансы бар жокту талкалап жеп, кайра бул жакка дагы кирип кетишет. Ошон үчүн туугандар, бардык тал, терек, бака терек түшүн бербей турган дарактардын бардыгын огороддон жыйнаштырыш керек. Түү менен алып салыш керек. Эгерде түү менен алып таштабай турган болсоңуздар, алар дагы 15 жыл Wi-Fi чачкандай зыянкеч чачып тура берет. Ошонун түүнө кирип алышат дүмүргө. Түшүндүңөрбү? Түү менен алып салып туруп, огородду тегистеп туруп, анан 1% железный купорос менен огородду дезинфекциялап, жанагы жырткыч-пырткычтардын бардыгын жок кылып туруп, анан ошол жерге жөөг алып туруп, мына ошол ёшкадан алып келип туруп, ошол жерге элүүдү, огородуңузга батса 100дүү, 200дүү отургузуп койгула. Мына ошол, мисалы үчүн элүүнү отургузсаңыздар, ар бири 5000 сомдон киреше берет силерге. 5000 сомдон ар бири. Эң бербеди дегенде. 250 000 сом ошол 10 сотик жериңерден пайда көрө бересиздер. 10 сотик жерден. Ким берет 250 000 сомду? Студентибизди даярдап алабыз, институтка балдарды деген даярдап алабыз. Тура? Ошол 250 000 сом менен эле окат кылгандар бар. Күнүнө мисалы үчүн бир үй бүлөгө 500 сомдук продукта азыр эгерде огороддон картошка, пиязды жасап ала турган болсок 500 сом жетет. Көбүнчө эле биз ушул унга да майга кетиребиз, чайга кетиребиз акчаны. Ушул 3 составляющийге жетет. Средний статистический үй бүлөгө. Bir айына 15 000 сом. 250 000 сом bir жылга жөн эле жетет бизге. Ошого 10 эле сотикке. Азыр барып мониторинг кылып, ушуну даярдап, мына Аскаровага азыр заказ берсеңиздер, азыр сон көчөттөрдү алып келип атат. Заказ берип койгула, алып келет, отургузуп аласыздар. Болду 2 жылдан кийин уже эч кимге зависимый болбой каласыздар. Карагатты карап. Анан биогумус өстүргөндү үйрөнгүлө. Биогумус жөнүндө отдельно айтып берем, азыр биринчи силердин суроолоруңарга жооп берип алгандан кийин. Эми туугандар, бир четтен сурооңорду бере бергиле. Бисмилла деп биз жооп беришти баштайлы. Бериңиз. Азыр бул жерде эместер апрелдин аягында отургузсаңар туура болот да. Бак тоң кетсин, Көчөттүн баасы 100 сом, 150 сом экен, карагаттыкы. Карагаттыкы? Ооба, карагаттыкы. Канча жыл көчөт берген болот? Ал 1 жылдык көчөттөр келерки жылы түшүнгө кирет. 1 жылдан кийинби? Ооба, 1 жылдан. Быйыл отургузабыз, бир аз берет 2ден 3дөн. Анан келерге уже нормальный берип баштайт. Көчөт облустуда өндүрбайсыз жейин, чоңшуп өндүрбайсыз облуста, Ооба. Ушта жей болгон турат. Бизде неме болуп коебуз, облус боюнча жанагы карагат, чычырканак деп ушул неме болот да. Ооба, акцент карагат болот экен да, бизге жанагы. Ооба, карагат болот. Чычырканак кандай болот экен ушул? Чычырканак мына силердин жетекчилерге барып келишти да, чоңдор жетекчилерибиз. Анан ошол жактан алып келебиз деп атат. Ошол район ошол бизге жетек. Чычырканак силерде аябай жакшы болот. Чычырканакка силерде чымын түшпөйт. Чымын суук жерде жашай албайт. Стеклянка деген чымын бар. Силерге өтө сонун болот чычырканак. Монгольский дейби ошондой нерсе. Алтайский. 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 Тикенеги жок, Алтайский. Өтө сонун болот. Качан алып келет? Аны да жазда. Мына азыртан силер мына губернатордун кеңсеси жаныбызда турат. Ошол жерге келип өчүрт менен азыр канча миң көчөткө уже заказ алынып калган. Силер дагы кирип дагы бериңиздер. Баасы канча? Баасы аныкы 200 сом, анан 350 сом экен. Чычырканактыкы. Булар каяктан болот? Буларды Алтайдан, Алтайский крайдан алып келет экен. Бул жерден губернатордун эмесине. Ошол жерде. Заявка алып атат. Заявка кайсы бөлүмдө алып атат? Жок, ошол агросектордон алып атат го дейм. Көчөк Ардашыга барганда Ардашыга 17 000 заявка беришти. Просто ала турган жерди белгилеп азыр ошону. Анан бир киши барып конкретно бир түтөнүктөн алып келбесечи, ар ким өзү алсак турганыбыз болчу экен да. Шо, эми сиз кайсы майдан келдиңиз?
Айлық өтіністер ошо заказ бермейсіңер. Анан туугандар көчөт алганда бир жерден алыңыздар, эртеге түшүмүн сатканда бирдиктүү сатасыздар да. Анан бирөөсү баягы Оштун карагатын алып келип алып, бирөө Баткендикин, бирөө Чөлдүкүн, бирөө Көлдүкүн болбосун. Бардыңыздар Аскаровага заказ бериңиздер дагы, ошол жерден бир түшүмдү, бир аймак, бир мөмө. Gölden elini maksat olup da biz göldük gözüktük. Gölдүкү Жақсы. O şişkana kabırdan böyle, sonra жаңа şişkanıpları. бул деген селекция аркылуу чыгарылган тамырдан көбөйбөйт. Тамырдан көбөйсө дагы жапай болуп көбөйт. Бұл сарняк қатары кете берет да. Сарняк катары кете берет. Сіз ага кетесіз. Запайны В основной басымы ягодный өткөзбү. Древесный мөмө бактары кандайлары бизге шарт нарынында климаттан атымен. Азыр фундук отуруп, фундук ошол Павлония боюнча биздин аймакка кандай шартта болот? Павлония болбойт туугандар. Павлонияны биз өзүбүз жакка отургузуп көрдүк. Бираз суугураак жерлерге болбойт экен. Эрип эле түшүп калат. Суу куруп кетет, түшүп кала берет, кайра жазындасы чыгат, бираз кайра түшүп кала берет да. Суукка болбойт. Азыр эми Ысык-Көлгө фундук отургузабыз деп атабыз. Фундук. Анан бул жакка да фундук алып келебиз. Баягы айыл өкмөттөргө бөлүп берип, отургуздуруп көрөбүз. Именно ар бир айылга 3-төн 4төн отургуздуруп көрөбүз. Кудай буйруса, ошол фундук өсүп кетчү боло турган болсо, эң эле ыңгайлуу болот. Биз деген ошо тай жактын бар көлдү. Ошо апарганбыз, отургузганбыз. Уже сарняк катары кете баштаганда ал жапай фундук канып өсөт да. Фундук өсөт, түшүм береби? Түшүм берет. Жакшы келди. Жакшы келди. Ошо боюнча фундук боюнча да маалымат бере кетсеңиздер. Кандай капризный эмне талап кылат? Фундук чүйгө жакшы өсөт экен. Чүйдө жакшы түшүм берип атат. Анан көлгө отургузгандар дагы көбөйүп калыптыр. Ал жакта дагы жакшы түшүм берип атат. Фундук бадалдуу фундук алып келебиз. Жыгач эмес. Дарак эмес, бадалдуу келет. Бадалдуусу суукка чыдамдуу болот экен. Анан 10 килограммдан 150 килограммга чейин түшүм берет экен. Жашоо мезгили 150 жыл жашайт экен. 150 жыл жашайт экен. Фундуктун түшүмү болсо 600 сомдон оптум алынат экен. 600 сомдон 1 килограмм. Азыр эми Ысык-Көлгө аракет кылып жатабыз. Ысык-Көлгө көбүрөөк отургузабыз, чүйгө отургузабыз. Анан таласка бардык жерлерде эгерде фундук кыла турган болсок, биз эмне башка мамлекеттерден шоколад алганы ошондой зависимосттан чыгабыз. Будан какао чыгат. Спрос аябай жакшы. Биздин фундукка аябай жакшы спрос. Реалдуу эле да 400 сом дегениңиз за килограмм. 600 сом. 600 сом. Ооба, реалдуу ба. Ал вачишина видели. Буда жаңгак бойдон. Жаңгак бойдон? Ооба, жаңгак бойдон 600 сомдон. Эгерде 5000 тонна объемга чыга турган болсок, баасы дагы көтөрүлөт. 10 еврога чейин көтөрүлөт. Европага. Анан биздин фундук, Грузиянын фундугунан дагы, Түркиянын фундугунан дагы майлуу болот. Себеби дегенде биздин жерибиздин климатический өзү шарттары ошого ылайыктуу. Майлуу болот. Биздин жаңгагыбыз менен тетиги Грециянын, анан тетиги Түркиянын, Грузиянын жаңгагын салыштырып болбойт. Тигилерде мындай кармап туруп эме кылсаң управлап өтүшөт, биздигин жаңгакты эметсең колуң май болуп калат. Аябай майлуу, баардык элементтерди өзүнө камтыган жакшы эме. Фундукту сиз эксперимент катары азыр алып келип неметкен тасыңарбы? Ооба, алып келдик, 100дү алып келип эгип койдук. 100 алып келип уже эгип. Эктик. Көбүнчө эле ушул аксы тарапка, анан Ошко эксперимент катары көлмө нарыңа да өтпөйсүз багы. Ооба. Ошондо кайсы малды алып келип бере аласыз, потому что уже жакын арада уже апрелге чейин отургузабыз. Эгерде заказ берсеңиздер, азыр бизде экспериментальный болуп келгендиги үчүн самолет менен келди, ошон үчүн бир аз кымбатыраак. Эмне деген сорт ага? Эме деген. Терамиссонбу деген ошондой сорт экен. Эгерде керек болсо айткыла, жөнөтүп салайлы. $10 десең? $10. Хотя бы 2ден алып отургузуп көргүлө.
айыл-айылдарга. Bu древесный емес жана именно кустарный. Кустарный, ооба, куст менен келет. Суукка аябай чыдамдуу. Иә. Boyu qancha болот экен? Boyu qanчага чейин жетет? Boyu 3 metrге чейин жетет экен. 3 metrге чейин. Суроолор берелби да. Кимде суроо? Азамат Касиевдин номерин берип койсоң. Бар сенде? Az берип койсун. Жана бизге камак менен Алтайский менен биздин жапайылын кандай айырмасы бар? Boyunda, түшүмүндө. Тикенеги жогунда. 3 айырмасы бар. Boyu жапыз болот, адам boyu эле болот экен. Анан кыркып турабыз дагы дополнительно. Анан түшүмү чоң болот экен. Биздикинен 3 эсе чоң болот. Чоң. Анан тикенеги болот. Каасы канча ошо? 350-200 сом. Gölden tarafından apkel balçıkalar bile tükem da. Ayağı gülde diş başı ormala gülde yok. Nömesi ağzına mayda da ne hoş geldin. Көрүш керек, аполитил может жетпей атат. Может. Нормально hoş обычный лес мороженое да бөлдү. Анан муздак суу менен сугарып коюп атсаңыз керек. 36 градус менен сугарыш керек да. Бизде ушул немеде тоодо ушул проблема. Неменин бардык мөмөнү баягындай түз келген мөңгүдүн суусу менен муздак бойдон сугарып коебуз дагы анан ошонун вегетационный периоду да узарып кетет. Анан кийин жанагы ысык суу ичпеген эме мөмөсү дагы дозревание болбойт жакшы. Ошону эске алып коюш керек. Гүлдөп аткан малда эч нерсе сугарылбайт. Гүлдөп, гүлүн төгүп бүткөндөн кийин, анан толук төгүп бүткөндөн кийин анан сугарылат. Назым жергесинен ошо карагаттын немеси капитан деген сорт жакшы болот деп атат. Ооба, капитан Ёшка. Себебинде бул Ежа малина бар, ежавика барбы? Ежавика менен крыжовниктин экөөнүн ортосунан чыккандыгы үчүн неме ежавиканын тамыры өтө мындай живучий да. Сарняк. Ошон үчүн жакшы өсөт. Кандай дедиңиз? Ежавика. Жок, немен? Ёшка. Ёшка өзүнүн аты Польшада Ёшка. Бизде аны черный капитан деп коюп алыптыр. Капитан эле ошол деп экөө. О, экөө бир эле. Анан жана полька боюнча маалымат берип кетсеңиз ага. Эмне боюнча? Полька малина. Полька малина, палана малина булар уже эскирди бул сорттор. Азыр элдин бардыгы маравилла айдап атат. Маравилла айдагыла. Ошол үчүн С-класс, анан кийин дипломат турса, анан силерде азыр Майбах келди. Майбах айдагыла да тура. Маравилла бул Майбах. Ошо маравилланын садового куста сколько килограмм? Ну, в среднем говорят, что до 2 килограммов. Без проблем. Немеден бирок неме азыраак турбайбы? Полкадан азыраак берет турбайбы? Полкадан азыраак берет, бирок транспортабельность аябай жакшы да. То есть он жана ягодкалар өз-өзүнчө болуп кетпейт. Ооба. Цельный бойдон тургандыгы үчүн ошон үчүн ценится. Как премия. Мына базарга апардың былжыраган малинаны 80 сомдон сатасың, тик турса 200 сомдон сатасың. Кайсынысы выгодный? Былжыраганын. Былжыраганы жакшыбы? Алганы жакшы. Потому что неме сочность көрүнүп турат дагы. Эми В качестве варенья его делают. Азыр биздикилер мындай да, мисалы үчүн Оштун алмасы, Гөлдүн алмасы, бардык алмалар турган болсо, мына биздики баягындай парша түшкөн, щитовка кажыган, плодожорка жеген алмалар да курт болуп турат. Деп тандап келебиз дагы анан кийин Польшанын алмасын алабыз, же Ирандыкын алабыз. Бир жеринде кырт эткен жери жок. Тап таза болуп турат дагы биз ошол көзүбүз менен, биринчи биз көзүбүз менен тандайбыз да. А Россияда дагы ошондой да. Россияда карабайт, дамы, самый главный красивый болсо анан алып кетет да. Ушул билем могу. Лесная красавица да, парша басып келет го. Ошол кандай немелер чара көрүш керек? Эми туугандар биринчи ушул кышындасы уже кам көрө башташ керек да. Декабрда железный купороз менен 1% купороз менен себиш керек. Анан кийин февраль келгенде биз жакта, а силерде азыр, мисалы үчүн медный купороз 3% менен себиш керек. Анан кийин эмне көп, эрмен көп, эмне көп, кекире көп, эмне көп. Баягы деле ба? Шуак көп. Ошодон алгыла дагы астына тезек калап туруп, чоң казанга жанагыларды салып туруп, кайнатып компот жасагыла.
Баягы компотту марльден өткөзүп, пульверизаторга салып алып туруп ошо менен чачкыла. Парчасы дагы, тлясы дагы, щитовкасы да бардыгы жок болот. Плодожорка да жок болот ошол менен. Бул алма, малина бар жокко тиешелүү да. Ушул зыянкечтерин жок кылат. Парча полностью медный парус менен обработка в основном второе. Ооба, ошол эле обработка ошол парчалыкты пока. Неме адай тренинг жүргүзүп кетишиңиз керек болот, то есть калировать этесиз го. Ошону кандай как правильно? Кекилик. Как правильно калировать именно? То есть азболарында байкасаңыздар бүт алманын баары именно раечка болуп кеткен да агай. То есть корневая система хорошая, но именно плод плохой, да? Ошону, например, кесип туруп эле корневой системасы жакшы да. Ошону калировать этиш керек болот да агай. Хорошо, биз ушул жөнүндө дагы былтыры дагы обсуждение кылганбыз. Анан ошого кадам жайдан бир бригада бала алып келиш керек бул жакка. Бир бригада алып келип, ал жактан жакшы эменин, алманын эмелерин, подбойлорун, прибойлорун үстүнө улай тургандарды алып келишсе, полностью улап чыгып кетишет. Нормально алма алып каласыңар. Жок, сиз айтып атпайсызбы, ошондо бирөөлөр жалдаш керек депчи. Анан өйтө не надо, бизге деген өзүбүзгө үйрөтсө, биз ошондо мейли ошону үйрөтө турган бирөөгө муктаж болбой, өзүбүз именно ошону ухаживать этип, өзүбүз ошол деңгээлге жетиш керек болот да. Например, элементарный жаңы жол жакта алма бак бар. Каралбай калган муниципалитет эч кимсе азыр карабайт да. Мындай айтып келем, кыйыштырбайт дагы, поливной системасы вообще жок. Никто не удобряет. Зеленстрой мындай эле четинен эле карап коет, но именно то, что касаемо мөмө багып үчүн, да, эчтекеси неметпейт да, никакой работы нету, потому что нету знаний. А сиз айтып атасыз, башка жактан балдар чакырып, ошолорго жасатыш керек депчи. Мен оюмча сиз деген ошол балдардан бир-эки мыктысынан алып келип биякта тренинг өткөзсөңүз, чтобы нарын элине, например, ошол кесипте керектер ошону багындырып өзүнө как еще одно. Хорошо, өтө жакшы айттыңыз. Ушул суроо менен Бекболот деген жакшы УФО системасына любой алманы, алчаны, алмурутту сала турган мастерибиз бар. Биз ошону суранып көрөлү, келип бир көрсөтүп кетсе, анан калганын өзүңөр улап кетесиздер. Хорошо. Буклет чыгарып койсо болбойбу, ошо буклет Телеграмга кирсеңиздер, ошол жерде бар жок наглядный бар жок көрсөтүп турат. Анан 17 000 багбан бар Телеграмда. Борбор Азия багбандар биримдиги десеңиздер эле кирип кетесиздер. Көп ошол жерде силерге пайдалуу информация бар. 2019 жылы түзүлгөн группа бул. Ошонун ичинде силерге бардык маалыматтар бар. Силерге бул входной пособие да. Башынан ылды бир сыйра окуп чыксаңыздар, өтө көп маалыматка ээ болосуздар. Бирокурс менен башка көчөт, башка көчөттөр боюнча эле алып бизге именно мен оюмча да, жеке оюмча, ошону бир келип наглядно же көргөзүп берсеңиздер. Хорошо. Ошо үлгү болот эле да. Майлы. Хорошо. Качанка болот эми ала ошону. Ушул агротустар 3-4 тип алма, өрүк анан слива бар да. Анан ушу 4-5 жылдан бери ушуну алып келатабыз. Бирок былтыркы жылы ушу гүлдөп, жакшынакай гүлдөдү да. Гүлдөгөндөн кийин бир 15% ушу гүлдөп туруп эле мөмө майлаган кезде мындай солуп калды да. Ошону эмне кылып? Бул по-моему чаңдаткыч эле жок болуш керек, башка причина жок. Суук болбоду эле аномальный багында. Үшүп урбады эле. Майлады башкалар мөмөчү, ошо 15-20% эле мындай чүрүшүп майлагандан кийинчи, ушу жана жер жаңгактын мөмөсүндө майлагандан кийин солуп калды да. Значит, опыление жакшы болгон эмес деп ойлойм. Себебинен жет айлык болгондой болуп калат да. Опыление жакшы, чаңдатуу, суу толук болбой калгандар үчүн. Оор эмес чаңдаткыч коюшуңуз керек. Ба раечка алма бар го. Алмаларга раечка алма. Ошол чаңдаткыч боло алат да. Эгерде сизге алма болсо. Ошону отургуз керек. Биз бир жыл алып келип универсальный
чаңдаткыч алып келип сатканбыз. Анан универсальный аполитил тигил бул десе биз ойлоппуз бир башкача бир дарак окшойт десек көрсө райичке эле алма экен ал. Бар жокту чаңдаштыра алат экен да ошол. Өрүккө боло албайт. Өрүктүкү бөлөк, сливаныкы бөлөк. Сиздики эгерде вингерке боло турган болсо, сиз же Стенлей же Анжелину айдап коюңуз, ошол чаңдаштырат. Өрүктүкү мисалы үчүн абрикос болсо, шалак же дагы бир өрүк алып келсеңиз ошол чаңдаштырат. Башка сорттон. Сортуңузду билиш керек. Сортуңузду билсек, ошондо кайсы сорт болсо, ошол чаңдаштырат да. Бул кыйын го, себеби дегени бул эки аксакал чайканада отуруп жасап койгон эмени кантип билебиз биз? Ушуна өткөндөн кырышкандан билем атты деген сурооларда. Бул мына немени Польшанын айдарет деген алмасы бар да, айдарет. Айдаретке окшоп кетет экен да, айдарет. Бул апортко окшойт деп койдум. Апорт? Даамы апортундай эмес да. Ушуга окшош экен да. Даамынан көрүп көрсөңүз, балким билесиз. Мейли. Нормасы бар да? Бисмиллахиррахманиррахим. Семирянка мен золотой ренеттин кайсы? Ошого окшош Семирянка менен золотой ренеттин ортосунан чыккан. Негизи көчөттү көлдөн алып келгенбиз да. Мейли биз эмеге азаматка көрсөтүп көрөлүчү, может азамат таныта. Хорошо, айтып коебуз группага. Суроо берели. Берели. Андачы. Чычыр канаттын кайсы сортун айдаса болот анан. Ошол кажерден алсак болот, өстүргөнү жакшы эле болобу, мисалы үчүн тикенеги жоолса. Чычыр канаттын көчөтүн бул жерге Айсулуу деген кыз алып келип презентация кылып кеттир. Ал кыздын деген даректери бардыгыңыздарда бар болсо керек, э? Эгерде бар болсо Айсулуунун номери, телефонун Гөлдүк кыз. Кимде бар? Айсулуунун номерин азыр берет. Батыр барсаң карап көрсүн азыр Батырбек. Анан ошол эле Алтайский эле отургузуп атат бардыгы эле. Алтайский. Тикенеги жок экен, түшүмдүү болот экен. Көчөттүн баасы 1 жылдыктары 200 сом экен, 2 жылдыктары 350 сом экен. Алтайский облепиха. Номерин Азыр Батырбек айтат. Берерсиз. Ошо сиз аполитил деп атпайсызбы балай? Например, ошондо деле 1 гектар отургузайын десең деле, через какое расстояние должен сажаться аполитил? Аполитил 9-чу көчөттөн кийин 10-чу болуп отургузулат. 10-чу көчөт обязательно аполитил. 10-чу көчөт обязательно аполитил. Мына азыр биз Ысык көлгө, Таласка, Оштун баягы тоолуу жерлерине сунуштап аткан алмалардын аполитили көбүнчө биз кыргыз эли кызылды жакшы көргөндүгү үчүн редчиф отургузуп атышат. Редчифке аполитил кылып Golden Delicious берип атабыз. Ал 3 жылдык беле ага кеч. 2 жылдык көчөттөр. 2 жыл. Ооба, дүйнө жүзүндө стандарт 2 жыл. 2 жылдан ашкан дагы көчөт жарабайт, 1 жылдык дагы көчөт жарабайт. Не стандарт болуп эсептелип, 2 жылдык көчөт отургузулат. Редчиф биринчи жылы 2-3төн эле байлайт, көп бербейт. Анан 3-чү жылы 10дон ашат. 4-чү, 5-чи жылы уже бир 5-6 килограмм болот. Анан эң күчүнө кирген мезгили бул 8-9 жыл болот. Ошондо 50 килограммдан 120 килограммга чейин түшүм берип турат. Ошол өсүмдүктөрдүчү биринчи жылы гүлдөгөндө гүлдүн баарын салыш керек, анан кийинки жылдарда дайыма жакшы берет деп турабы? Ооба, туура. Крона өзү баягы штамм калыптанганга чейин күчүнө кирип, калыптанганга чейин ал баягы энергияны алмага бербеш керек, же түтүш мөмөгө бербеш керек. Өзүн баягы кармап алгандан кийин анан эме болот. Эгерде для проверки, например, сиз отургуздуңуз 1000 көчөт, ошонун бир 10-нан бир 2ден 3төн гүлдү калтырып койсоңуз, ошонун түшүмү кандай чыгат экен билесиз да. Калтырып койсо болот. Аздан, 1ден 2ден. Аполитил должны сажаться в шахматном порядке или бир линия менен кетиш керек? Бир линия менен кеткенде дагы и шахматный дагы отургузса болот. Өзүңөрдүн жериңердин немесине барганда түзүлүшүнө карайсыңар да. Керки жерлер 3 бурчтук болуп калат. Керки жерлер баягы банда узун болуп калат. Ар кандай болот. Ошон үчүн өзү 19-дан 10-чусу аполитил болгону жакшы да. Ягодный аполитилге кайсыларды отургузсак болот? Ягодный аполитилдерге эми ягодныйлардын көбү самоопыляющий болуп эсептелет да.
Go самоопылеш. Анан өзүн чаңдатпаган көчөттү сатып ала турган болсоңуздар, анан кайсынысы опылитель болот, жанында жазылган болот. Ошодон аласыздар. Кошуп. Az болуп коет, питомниктерчи. Питомниктер аз болуп атат, бирок биз эми мына Кыргызстандын, Өзбекстандын, анан Тажикстандын, Казакстандын көчөтүн рекомендовать этпейбиз. Себеби дегенде бул жерде тияктагыдай, Польшадагыдай, Түркиядагыдай илим жок. Ал жака деген тынбай американецтер келип сабак өтүп турат. Мына биздерге келгендей тренингтер болуп, ал жерде чоң көчөттүн чоң көчөткананын аркасында многомиллионный оборот, анан кийин билим, илим менен сугарылат. Ар бир питомниктин өзүнүн 12-ден 15-ке чейин эмеси болот. Институт деп коет сразу ошону. Академиги болот. Ал жерде мына ушул көчөттү деген усовершенствовать этип чыгарга чейин канча испытаниядан өткөрүп анан жасалат. Ошон үчүн туугандар көчөт алганда сертификаты бар, өтө сапаттуу көчөт алып отургузсаңыздар, силер ийгиликке жетишесиңер. Анан кийин көбүнчө эле мына Кыргызстанда азыр көчөт маселе болуп аткандыгы үчүн биз чоң бийлик башчыларына тынымсыз айтып атабыз. Келгиле ар бир областка бирден питомник коюп, инвентура лаборатория коюп, сорт испытательный участогы, теплицасы, анан адистери менен кылып жасап бериңиздер, комплект кылып. Бир көчөткана эң эле аз дегенде 5 миллион көчөт чыгарганы күчү жетет да. 5 миллион. Эгерде ар бир областка 5 миллиондон көчөт чыгып бере турган болсо, бул деген ошол областтын экономикасы көтөрүлдү деген мааниде. 5 миллион көчөт уже 2-3 жылдан кийин, уже түшүмгө киргенден кийин бул деген валовой продукты 100 эсе ошол областка өсүп кетет. Жылдан жылга көбөйөт. Азыр бизде биз өзүбүздү толук картошка менен, жүгөрү менен эле камсыз кыла алабыз, сүт менен анан. Толук кандуу жок, сүт менен толук кандуу, картошка менен толук кандуу, жүгөрү, ошо 3 эмеси бар. Алма менен 50%, жүзүм менен 3%, хурма менен 3%, өрүк менен 1%. Баса ошо курма боюнча агай. Курма суукта бышат го, батышат го суукта. Нарынга кандай болуп калат курма? Хурма нарынга болбойт, себеби анын тамыры назик да. Тамыры назик, анан өзүн дагы дарагы да назик, жарылып кетет суукка. Бул сокту өзүндө кармап турат. Ошон үчүн суук жерге борбойт да. Алманын согу качат билесиздер, тамырына түшүп кетет. Анан кайра өйдөгө чыгат. Буну кандай? Жок турбайт. Ошон үчүн буну биз жакта дагы Араванда гана өсөт. Ошо Алабукандагы ысык жерлеринде гана өсөт. Гранат. Гранат вообще болбойт бул жакта. Гранат жөнүндө маалымат бере кетпейсиз, может, Гранат бул жака болбогондугу үчүн маалымат эми гранат кустовой древесный дарак болот, эки эмеде болот. Анан эң көп бизде пайдаланганы кайым анар деп коет, же ачуу эмес, же эмес, татуу эмес, орто. Анан кийин төө тиши деген сортту көп отургузабыз биз анарды. Анардын өзү мындай көп жашайт анар. Бир отургузуп койсоң, эгерде климатический шарттары туура келе турган болсо, ток обрезка кылып эле турасың, калган малда жылыга түшүм берет. Анан сугарган режимин эле бузбасаң эле жылыга түшүм бере берет. Ошол өзүнүн дагы курттары бар, ошолор менен күрөшүш керек. Ошол. Бергиле суроо. Абрикос да нарынга. Абрикос өсөт, көлдүккө өсөт. Гөлдүккө өсөт. Гөлдүкүн алып келип отургуза бериңиздер, канча болсо. Бизде сайзында саяктерде питомник бар эле. Саяктын алмалары, жемиштер бүт бар, ушул жерде жакшы өсүп. Ал гөлдүккө жакшы өспөй калат. Бересиң алып келсең. Өзүңөр айтканда 40-50 жыл гана өсөт, просто башкача өспөй калат гөлдүккө да. Ал жана силер айтканда ар бир районго облуска өзүнчө питомник жөнөтүп жанагы индустрияларда ошол жакшы болот да. Хорошо. Чечекана канча жыл? Чычыркана эң эле аз өскөндө 50 жыл өсөт. Чычыркана эң аз өскөндө. Биз өрүк алып келип айтылсак эле
чыкпай эле түйүнөн чачырап чыгып кетип атат. Далын дейсиз. Үші көріп кеткендер. Емесін стволын үші көріп кетеді, тамырдан қайра шыға береді, қайра үші көреді, қайра шыға береді. Осы қайталана береді. Не кылыш керек? Алып салыш керек дағы, анан кейін зимний баяғындай қышты жақсы көтере тұрған сорттарын алып келіп егіш керек. Ал орале боласыздар. Алмадағы баяғы шығады, үші көріп шығып, жөнге бадалды болып тұра береді да, бес баласына. Питомник бар ма дағы? Білбеткем чайектің питомник, ертеге жұмғалға барғанда сұрап қойын. Қандай болып атады питомник? Болды, все, сұрап қойын. Şu bayka айтқанда, например, спецменен bir нәрсе bilen на зимний период неметіп қойса, қандай болып атағай? Еме, туғандар, біз мындай деп түсінішіміз керек та, біз деген, біз районбыз. Biz деген bir республиканың biz частибіз. Biz Араванбы, же Түппі, же тетіге Чоңалайбы biz бардымыз, bir туғанбыз. Bir туған алыш беріш қылыш керек. Сілерде өспей тұрған нәрсені өсіріштің еш қажеті жоқ. Ора болбоңыздар. Жөнлі уақытыңыздарды дағы ең қымбат уақытыңыздарды кетірбеңіздер. Бұл жерге емне жақшы болса, ошоны отырғызыңыздар, ошоны көбөйткүлө, ошоны эмне кылдагыла, сортун ашыргыла, сапатка чыккыла. Анан ошону кымбат саткыла. Анан силерге эмне керек болсо, мисалы үчүн бизге карагат керек болсо, мен кара сууда карагат отыргузбайм. Мен эмне кылам? Кыйналып туруп, өспөйт баары бир катуу болуп калат. Эмне кылам? Онун көрөктө мен шапталы өстүрүп коем. Же бадам отургузам, же гилес отургузам. Ошодон мен түшүмдү аламын. Базарға барамын, мен сатамын, ақшамын, чөнтөккө саламын, киремин. Нарынның гана карагатынан барбы деймин, бар дейт. Нак акчаны төлөп, баягыны көтөрүп үйүмө алып келип кетем. Ушундай понятие болуш керек элде. Алма жегиңер келеби, өрүк жегиңер келеби, буякта канча болсо келет. Силердин базарыңарды толтурабыз, эртеге жол ачылсын, зерип кетесиңер бизден, келе берип, бар жок келет. Авам сүрөт. Сурооңузду кайталаңыз эми. Айдаганга жерби? Азыр айдаганга жер баягы бөлүп берген үлүш жерге эле отургузуп атат элдин бардыгы. Анан питомникти Ысык көлдөн. Ысык көлдөн Куда кааласа жер ажыратылып атат. Нарында жок. Нарында эми мындай да, тугандар, бир эле питомник боло турган болсо көлдө, Ысык көлдө. Ал жерде деген 50 миллион карагаттын көчөтү чыгат. Бул жерге дагы 5 миллион доллар кетирип, аны жасаштын кереги жок. Ал жактан эле алып келип отургуза бересиздер. Ошол эле Йошканы, Тисел, Тибен, Рубендин бардыгын ошол жерден чыгарып, Чоңалайга, Алайкууга, Чаткалга, ошол Нарынга, көлгө бардыгына ягодный ошол бир эле көчөт гана жетип келет да. Биялигини, тугандар. Тетиге акем аябай жакшы суроо берип атат. Ошону угуп койгула. Эми биологический жакшы болот. Химиянын бардыгы эле элге зыян. Мына азыр биз силерге айтып атабыз го, тугандар, мына биологический жол менен өндүрүлгөн товарды дүйнө жүзү издеп жүрөт да. Моле алма мисалы үчүн органический магазинде 4 евро сатылып атса, ушул эле алма химический жол менен алынган 1 евро могу көчөнүн бул жагында турат Европада. Органический магазиндер бөлүнүп калган. Ал жерде байлар колунда барлар органика жейт, колунда жоктор бияктан ала берет. Химия жейт. Азыр ушул тапта бизде толук мүмкүнчүлүк бар. Мына ушул нарын жергесин биосфера кылып, органический биосфера кылып, ушул жерден карагатты таза кылып өндүрүп, ушул жерден кичинекей идиштерге вареньяны жасап, дүйнө жүзүнө сатсак болот. Биздин туңгуч президентибиз Аскар Акаев бизди ВТОго киргизген.
Biz деген 80 субъект мамлекет менен свободный соода кыла алабыз. Ага деген Россиядагы, ага деген Өзбекстан эч ким кире албаган жерде биз барбыз. Келгиле ушуну пайдаланайлы. Мына Франциянын ортосунда, чак ортосунда сиз мына нарында арбуз деп саткандай сатышка укугуңуз бар. Бирок ага деген не сертификат керек, международный сертификаттар керек. А международный сертификат алыш үчүн бизге деген мына агро аптекалардын бардыгы эмне жабылыш керек. Ошолор бизге карате, скор, баягы тайфун, түшүнүп атасыздарбы? Аны биз чөпкө дагы, башка дагы бар жокко сейип атабыз дагы. Аны деген мону жегенден кийин эгерде карат менен, тайфун менен обработка кылса билинбейт, көрүнбөйт. А бирок буну жейбиз, бул бар тууру биздин мына боорубузга барып остатка туруп калат. Топтолуп, уже боорубуз тазаланбай калгандан кийин, анан ушул жерибиз деген не ооруп, анан серес печене болуп, ошондой болобуз. Ошон үчүн туугандар өзүбүздүн кыкты пайдалангыла. Кыкты пайдаланганда дагы эмне жөн пайдаланбай, аны деген усиливать этип, аябай күчүн ашырып, биогумус аркылуу пайдаланыңыздар. Сөлжанга берсеңиздер, ошол жерде темир, мына. Көрдүңөрбү мына? Жез, марганез, бардык эмелерди камтып турат. Азот, фосфор, калий, кальций, ушул биогумустун ичинде. А ушул элементтердин бардыгы бизде бар, сөөктө бар бизде. Сөөктө биздин өзүбүздө жүрөгүбүздү жакшы иштетет, зренияны оңдойт, бул деген тишти деген оңдойт, бул деген түшүбүздү дагы оңдойт керек болсо. Ушуну менен тамак жей турган болсок. А биз эмне кылып атабыз? Биз деген өзүбүз таза этти, таза майды, чучукту бардыгын экспорт кылабыз дагы. Анан Москвада тагы бир жактардан ГМО менен бышкан продукциядан жасалган печеньяны жеп атабыз, кантты жеп атабыз, бар жокту жеп атабыз. Анан жылыга Кыргызстан боюнча 5000ден киши онкологиялык ооруга чалдыгып жатат. Аны деген айыл чарба министри деген контролировать этиш керек да. Тамак аш коопсуздугун сакташ керек да. Лабораторияны коюп кирип аткан ар бир алманы текшериш керек, ар бир печенье, ар бир конфетти, сахарды бар жокту текшерип туруш керек. А бизде андай контроль жок да. Жөн эле упаковкасы менен келсе эле принимать эте беребиз, жей беребиз, иче беребиз. Анан кийин ооруйбуз. А бул кыркты жана сиз айтып атпайсызбы, малыңыз. А мындай киритип туруп сеип койсо болбойбу жерге? Болот. Киритип туруп сепсеңиз болот, компост болот ол. Компост деп эсептелет. Чиритпей сепсечи? Чиритпей сепсеңиз ал жерде отоо чөптөр барат. Анан кийин кече группага таштаганмын, толтура неаматеттер барат. Тамырды оорутат. Будайдын кара күйүк дагы эмнеден толтура арпанын оорулары чыгып атат го. Ушул кыктын эсебинен чыгып атат. Картошканы оорутуп атабыз, чирик оорусу менен. Биринин полиясынан экинчи полияга оттоп келип туруп, анан чампасын таштайт, биз аны алабыз дагы огородко апарып өзүбүз добровольно ошол огородубузду оорутуп атабыз да. Калифорниядан бир окумуштуу бир куртка сөлжанды аргындаштырып чыгарган курт. Бунун аты бул компостный черт го да, вермокомпостирование. Бул киритүүнүн өзүнүн ошол сөлжанга кыкты жедирүү вермокомпостирование болуп эсептелет. Анан будан чыккан тетиги биогумусту биз простонародье биогумус деп алганбыз. Бунун аты өзү вермокомпост. Вермокомпостированиядан чыгат. Сөлжан калифорнийский. Калифорниядан Европага келген, Европадан Россияга келген, Россиядан анан бизге келген. Азыр ушул тапта Кыргызстан боюнча азыр Калифорния сөлжанын бардыгы Калифорния сөлжанын багып атышат. Мурунку баягы 70-жылкы, 90-жылкы уруктарды багып атышат. Анан кийин биз багып атабыз, Калифорниядан жаңы алып келген. Усовершенствованный жаңы дагы, одон дагы более гибридизация болгон урукту алып келип биз багып атабыз. Сөлжан bir күндө 1 килограмм кыкты жеп, 1 килограмм сөлжан 600 грамм биогумус чыгарып бере алат. 600 грамм биогумус бул деген 20 помидорду жөн эле бакса боло турган эме чыгарып берет. 50 граммдан салсаңыздар, то есть 10 эмени помидорду бага алат да, 600 грамм. Анан ушул сөлжандын жашоо мерзими 13 жыл дейт. 13 жылда бул деген эң эле аз дегенде 1000 бала таштап туруп, бала
туып, көбөйтүп, өзүнөн поколение таштап чыгып кетет. 13 жашында өлөт экен бул. Караган, кексе болуп, бакыры өлөт экен. Сөлжандын эң жакшы бизге берген эмеси бул гумус берет бизге. Гумусу жок, жер бул шлак да, эч нерсеге жарабаган шлак. Гумусировать этет. Мына өзүнүн денесинен чыккан шилекей менен, анан өзүнүн оозунан чыккан шилекей менен ошол кыкты жеп бизге эмне полностью гумусировать этип, эң жакшы элементтердин бардыгын ошол кыктан алып туруп, топтоп туруп гумус кылып чыгарып берет. 1 килограмм, 2 килограмм гумус 50 килограмм чириген кыктын күчүн бере алат да. 50 килограмм. Элестетип көргүлө. 50 килограмм. 50 килограмм кык менен кошо айдоо жеринде 140 000 ото чөп барат экен. 50 килограмм кык менен кошо. 50 килограмм кык талага баргандан кийин, жанагы 2 жылдан кийин, анан кийин баягындай bir органический формага келип туруп, бизге жардам берейин дедиген, бирок ошол күчтү кайра эле ото чөп кайра алып алат экен да. Ото чөптөр баягы күчтү алып коет экен кайра эле. Талага кык апарып бере турган болсок, неаметтер кошо барат экен, анан кийин эң жаманы ушул алчанын түбүнө, баягы косточковойлардын бардыгынын түбүнө, карагаттын түбүнө себе турган болсок, баягы эшек курт деген бар. Аппак курт бар, майский жуктун курту. Ошол бардык тамырды арчып таштайт экен дагы, ошол курап калат экен. Дарак. Ошол үчүн эч качан кыкты тамырга жолотуп болбойт. Кыкты эмне кылыш керек азыр? Кыкты жөн эле алып, үйүп бир жерге. Топ-топ, бая авам акем айткан ошол триходермин менен биолигинди алып туруп, экөөнү 10 литр, 5 литр триходермин, 5 литр биолигинди алып, 200 литр сууга куюп, жанагыны аралаштырып туруп, жанагы ошол кыктын үстүнө сээп таштайсыңар. Сээп таштап туруп, клёнка менен жаап кое турган болсоңуздар, 2 айда тетиги кыздын колунда турган эмедей болуп туруп, кап-кара болуп күйүп калат экен. Мына ошону анан кийин Сөлжанга жетирсеңер, укмуш жейт экен да. Бул деген Сөлжандын азыгын даярдап берүү процесси деп эсептелет да. Жөнөкөй эле мына эмени кыкты 4 ай өткөзүп эле берип койсоңуздар, 4 ай өткөзүп берип койсоңуздар, буну узак жейт. Кайсы дагы дейсиз? Биолигинин триходермин деген ушул нарында филиалы бар, ушулар сатышат. Департамент органического хозяйства деген бар. Биолигинин триходермин. Анан Байкал эмадин. Триходермин, биолигинин, департамент органического хозяйства, биолигинин, триходермин, ова, биолигинин, триходермин деген. Сөлжандарды менин номеримди билесиңер да? 0520 20 0007. 10 литр, 5 литр биолигинин, 5 литр триходермин 200 литр сууга кошулат. 200 литрга сууга кошулуп, аралаштырылып туруп, 1-2 саат, 3 саат тургузуп туруп, анан кийин алып челек менен эле үстүнө сээп саласыздар. 10 тонна кыкка. 10 тонна кыкка. Анан Байкал эмадин алгыла, бу бактерия. Байкал эмадинди дагы кошо чассаңыздар, укмуш чиритет. Кап-кара кылып чиритет, анан ошого эле 10 тоннага эле эмне бир 50 килограмм уруктуп Сөлжан салып кое турган болсоңуздар, 6 тонна биогумус чыгарып берет. 6 тонна биогумус менен 1 гектар жерди ойноп күлүп иштетесиңер. 1 гектар жерге жылыга 7 тоннадан картошка отургузуп туруп, жылыга 3 жыл подряд бере турган болсоңуздар, түшүмүңүздөр 50 тоннадан 100 тоннага чейин ашат.
Анан чисти органика болот. Силер азыр нарындыктар колуңарда бар эң чоң мүмкүнчүлүктү пайдаланышыңар керек. Силерде 40 бар. Сөлжанды алып келип жанагыны жедирип туруп, мына обязательно силер кышта багышыңар шарт эмес. Жанагы сөлжанды мисалы үчүн майдан баштап иштетип туруп, октябрга чейин иштетип туруп, анан жанагыны жеп бүткөндөн кийин кичине кык коюп койсоңор ошого бардыгы өтөт, бир жылуу комнатага алып кирип чоң ящикке салып койсоңуздар тура берет. Утуруу жедирип тура бересиңер, жаз келди дегиче алып чыгасыңар, ага чейин компост кылып коесуңар, даяр. Сала коесуңар, жет кайра алып кирип койсуңар. Всё, ушинтип пайдалангыла. Силерде ушунчалык уникальный ушундай мүмкүнчүлүк турат. Силер органика картошка менен азыр Москваны басып алсаңыздар болот. Калифорниядан келген кодра карточка деп коет. Бир жыл каралбай калган картошканы келирге өзү чыгып алат го. Ошто бизде кодра карточка деп коет. Ошону түшүнмөйм. Ошол кодра карточканы 200 рубльден сатып атышат Москвада. Десе бул көңгө пышкан дейт. 40ка пышкан дейт буну. Бул органика биогумустук дейт. Ошондой картошканы жейм дегендерге биз мисалы үчүн азыр картошка берсек болот да. Түшүндүңөрбү? Бере бергиле суроо. 10 тоннага канча сөлжан алышыбыз керек ушул? 10 тоннага өзү нормасы 1 тоннага 10 килограмм. Силер 1 тонна менен эле баштагыла, 3000 сомго алгыла сөлжанды. 1 тонна 40ка салгыла. Анан бир сезондо 100 килограммга көбөйөт. Анан уже 10 тоннага саласың. Көбөйүп кете берет. 3 килограмм. 3000 сом 10 килограмм. 10 килограмм. Анан чиритип туруп полеге себеле салабыз да. Полеге мисалы үчүн отургузуп атканда солго саласыңар. Солго. Картошкага солго саласыздар. Өтө сонун болот. Анан мен эртең менен ошо нарын группасына эмени жибердим. Атбашынын группасына баягы Өзбекстандык дыйкандар картошканы кандай отургузуп аткан. Да кааласаңар кайталап салып берем. Мен номерим 0550 20 0007 жазгыладагы менин нарын группасына кош деп айтыңыздар. Нарын группасына. 20 0550 20 0007 0550 20 0007 WhatsApp'tan мага нарын группасына кош деп жазыңыздар. Ана мынаны ошол жакка таштайбыз. Видеону 0550 20 0007 Абдулла деп жазып коюңдар. Ошо айтып атпайсызбы сиз? Булдан иштетип чыккан арпа будайларга деле себесе болот да, Арпа, будай, дарак, гүл, картошка, пияз бар жокту өстүрөт бул. Любой эмени. Анан гүлгө бир аз азыраак бересиңер. Гүлгө 700 грамм топуракка 300 грамм биогумус салыш керек. Болбосо тамырын күйдүрүп бар. Гүл деген бул сорняк болгондугу үчүн көп азык требует этпейт да. Анан биздикилер ошо сразу эле прямо эле гүлдү эмеге отуруп салат экен биогумуска. Иритип коет да. Злоупотреблять эткенде бул менен есть вероятность того, что корень сгорит? Есть, конечно. Если на 50 50 50 топурак аралаштырылды. Эч качан баягыны 60 70 80 кылбаңыздар. Демени күйдүрүп коет. 50 эң оптимальный вариант ошол. Переработанный биогумус. Переработанный биогумус 50 на 50. Агай, мисалы үчүн талага себеп атпайсызбы? Арпа будайда. Ооба. Мындай эле себеп салабыз да. Ооба, мындай эле себесиңер, мисалы үчүн септиңер айдагыла. Прикопка болуш керек да, бул бети ачык болуп күндө калып кетпеш керек. Гумусу учуп кетип калат да. Же болбосо септиңер неме, мисалы үчүн азыр будай чыгып калды, көтөрүлүп калды, карадыңар, эртең бүрсүгүнү жамгыр жайт. Сеп саласыңар, жамгыр басат дагы, түйүнө түшүрүп кетет. Сиңип кетет. Кол менен, Кол менен, трактор менен бола берет. Кандай каласыңар. Сизге 1 эле тонна 40 керек, 1 тонна 40 керек, анан 3 килограмм неме, 10 килограмм сөлжан керек болду. Сизден 10 сотик огородуңузду жөнүндө чайып кетет. Биогумусту эң сапаттуу жасаш үчүн эч качан сөлжанды бактыңарбы, бакканыңардан кийин сөлжан жанагы жерде иштеп туруп,
Ордунда туруп калган биогумусту алып туруп, анан оны сеппеңиздер. Анда качественный болбой калат. Сөлжан сөзсүз түрдө жанагыны полностью жеп бүткөндөн кийин өзү бетине чыгып калат. Бетине чыккандан кийин, мисалы үчүн мынау жерде бурт турган болсо, жигиттер, мына укугула Сөлжанды эже суроо берди да, биогумус кандай качественный болот деп. Обязательно шагающий грядка жасаңыздар. Шагающий грядка. Мисалы үчүн, бул жактан саласыздар, Сөлжан жеп келиш керек. Сөлжан жеп келгенден кийин бул жакта калган биогумус эң качественный болот. Анан качествосын текшериш үчүн моно жерде баягы топурак анализ ала турган эме ачылды дейт го, бар университет. Ошол жерге алып барып берсеңиздер, текшерип туруп, тетигинде полный процентин чыгарып берет. Гумусун чыгарып берет, калий кандай экенин. Анан кийин бизден сурасаңыздар, биз өзүбүздүн стандарт эмени мону тартып алсаңыздар да болот, жөнөтүп коебуз. Анан ушундай болгондо гана анан сиздики дагы качественный болгону болот. Личинкаларын кантип бөлөбүз? Личинкалары баягы шагающий кылганда личинкалары өзү бир айда өнүп туруп, жөрмөлөп аркасынан бияка өтүп кете берет өзү. Эч качан личинка бөлүп алам деп аракет кылбаңыздар, кувшинчикке тийсеңиздер деле уже ол жабыркап болот да. Элегенде дагы болбойт экен. Өтө көп болуп кетсе, ардемке кылсаңыздар болот. Эгерде аз болгон болсо, жөнөкөй эле мынтип шагающий грядка кылган жакшы болот. Шагающий грядка бул узун кылып, бийиктигин 1 метр, ширинасын 1,5 метр кылып төгүп туруп, могу баштан салып коесуздар, шагайтет өзү жеп кете берет. Даярын бул жактан алып иштете бересиздер. Улап коесуз, кайра айланып жеп жүрө берет да бир жерде. Узун канча дейсиз? Узунун эме 10 метр кылса болот, 20 метр кылса болот, 5 метр кылса болот. Бийиктиги 1 метр, бийиктиги 1 метр, туурасы 1,5 кылып эле ошондо бийик коелот. А мындай топ-тоголоктун үйүп салсак болбойбу? Топ-тоголок бул зимний бурт. Астын 6 метр кылып туруп казасыңар. Ширинасы 6 метров, длинасы 10 метров, эмеси болсо 1,5 метр кылып казып, ошол четтин эгерде мүмкүнчүлүк болсо бир жыгач коюп туруп, баягындай тоссоңуздар аябай сонун болот. Чтобы баягы топурак менен эме касация этпесин. Эгерде акча боло турган болсо, бетонировать этип туруп, четтерин бурт кылып, анан бул жактан пандус коюп, араба менен чөө турган кылып, даяр биогумусту алып чыккан. Ушундай кылып, бир жасап койсоңуздар, үстүн навес кылып, вообще прекрасно болот. Дайыма ошол жерден силер өзүңөрдүн 10 гектарбы, 20 гектарбы картошкаңарга ошол жерден биогумус чыгып тура берет да, дайыма акча болот ошол. Агай, мисалы, азыр жаз келди да. Ооба. Жаз келип, үйдүк ошол. Ооба, нымдадыңар. Тиги сөл жыланды кой бердик. Канча убакта даяр болот? Эгерде 1 тонна кой бере турган болсоңуздар, үйүп туруп, 6 айда даяр кылып чыгарып коет. 6 айда. Полностью таптаза кылып жеп берет ошону. Ооба. Эки бетонун эки жерге жасаш керек экен да, биздин даярдап. Çöp arlaşıyoruz. Çöp, любой нерсе, жалбырак, эмне, алма жеп кетип атты, таштап кое бергиле, арбуздукун деле бере бергиле. Анан эгерде мүмкүнчүлүк болсо, мына шаарда экен көбүнчө эле домдор көп экен го. Ар бир мисалы үчүн домдун дамко менен сүйлөшүп, бардыгына бирден зеленый ведро алып берсеңиздер болот да. Жашыл ведро. Жашыл ведро алып берип берсеңиздер, ошол жерде бардыгы түшүрөт эмени. Мусорларды, органический мусорларды берет, ошол органический мусорларды алып туруп эле, ошолорду алып келип берсеңиздер, разнообразие болот. Сөлжанга разнообразный тамак болот да. Менимче, Абдуллатович. Жана 1 тонна тунка, 10 килограмм сөлгөн эмес эле 30 килограмм салсак, 3 айда бул бербейт. 3 айда эмес, 4 айда переработка кылып берет. Бирок көбүрөөк салсак, көбүрөөк салсаңыздар, көбүрөөк урук чыгат. Көбүрөөк урук чыгат дейт. Немеси багы жөө мөөнөтү азаят да. Бизге ошондой. Ооба. Bunu жақсы үйренеміз, сізге де çalып тұрады окшойсуз. Ооба, тынбай чалгыла. Любой время биз консультациядан эч качан качпайбыз. Мына голосовой жөнөткүлө суроолорду. Баягы эми түшүнөм, аксакалдар эми баягындай голосовойду түшүнбөйт да. Олар чалса эми түшүнүктүү. Жаштар силер только басып эле ассаламу алейкум, кандайсыз? Мындай ток кете турган жерин айтып койгула болду. Анан кийин кандай анан малыңыз жакшыбы, коюңуз жакшыбы, анан тигил була жеңем кандай, кереги жок. Только по делу. Ассаламу алейкум.
биогумусту баштадык, кандай кылып, эмне кылып, бизде ошо стандартный жооптор бар, сыра салып коебуз деди. Ошону жаңа майда жакшы. Ошо бак жасаган ошону кандай алсак болот? эмне? Биогумус Сөз жанында ошол силер номерди жазгыла, менин Батырбек деген иним бар, аркаңарда отурат. Батырбекке берип берем, 10ду, 20-ны, 30ду, ошо Батырбектен ала бересиздер. Хорошо? Азыртан эле заказ бергиле. Айсулуунун номерин таап туруп, эмеге группага таштап коебуз. Аскар экенин дагы экөөнүн тең номерин таштап коебуз. Эме Батырбек кимге Сөлжан керек болса Батырбектин номерин жазып алыңыздар. 0787 45 71. Канча 71? 0787 45 71. 87 45 71. Bu sizdeki? Az mınday kılabızlar? 0787 45 71. Qo'shimchadan ma'lumot buni Facebook'a da berasizdik, nimaga da berasizdik, ana bunday bo'ldi. O'sha Ardashga borgandan keyin bunday o'y bo'lib qoldi. Dananti 17.000 ko'chatni tiklab zaявка berib o'tadi. Hozir aldagi ko'payib o'tadi. Nar rayonida o'shoncha aqtalaveradi. Biz hozir bir narsadan жаңылып qolishimiz kerak-da. Har qaysini olib olib, anam tegishdagi o'smay qolib, yaxshi tushuntirib bersachi. Bu bo'lmaydi ekan deb turib qazib urib berasiz. Anan oy tigininglar, gubernatoringdagi, anan hakimdagi aldadi biz deb boshlaysizlar. Oşun için hazır göçönümüz, Cenab-ı Askar menen süйлөштүк, Askar ağa menen. Göçöt var eken, 100 so'mdan eken, dizel degen var eken. Dizel. Janagı kapitan Karagat жок экен, Карагаттыкчы. Аны договор түзүп туруп, анан гарантия менен алып келип отурушкандай болду. Бирок бир шарт менен. Биз биогумустан түбүнө 2 килограммдан салалы азыр. Ошентип отурушканда биогумус бар биякта, Кудай буйрса. Ökölmüyor 150 so'm андай-мындай менен ушул расход ошол кетет. Көчөт Польшадан келет. Польшадан келет дагы бул биздин мына башчыларыбыз азыр заранее сиз айткандай туура айттыңыз, туура маселени койдуңуз. Акчаны Аскар акеге өткөрүп коюш керек алар. Өткөрүп, өнүктүрүү фондунан алабы, же өзүнүн фондунанбы? Мына силер берген заявка 100 000 көчөткө булар деген 1 миллион сомбу же 10 миллион сом акчаны өткөрүп коюш керек. Өткөрүп койгондон кийин, анан кийин көчөт бул жакка келгенден кийин силердин заявкаңарга карап, көчөттү таратып берип туруп, фонддун акчасын кайра ордуна коюп коюш керек эле да. Ушундай кылыш керек. Ооба. Эми суроолор да бере бергиле. Канча процент кези болот? Токтун кыгын мына 900 килограмм малдын кыгына же жылкынын кыгына 100 килограмм кошсоңуз боло берет. Анан ошону бир переработка кылып бүткөндөн кийин кийинкисинде уже 200 килограмм. Анан кийин 300 килограмм кошуп, ошентип аралаштырып жедире бересиз. Акырын көнөт. Ооба. Ооба. Акча, заявканы силер бурунун бардыгын өзүңөрдүн жергиликтүү бийлик айыл өкмөт менен сүйлөшкүлө, бул чечилет. Бул маселе. Айыл өкмөткө жаздырып койдуңузбу? Айыл өкмөткө жаздырып койдуңузбу? Сиз эми бул жагын камын көрүңүз. Сиз акчаны даярдаңыз. Булар көчөттү алып келип берет, сиз акчасын беришиңиз керек. Болду. Анан туугандар, мына Арис бул жака көп келет да. Аристин проекттери көп келет. Бул жерге USAID-тин эмелери көп келет. Анан ар кандай проекттер менен келет. Ошондо силерге сунуш кылат да. Анан кийин силердин дагы эмеңерди сунушуңарды алар эске алат. Ошондо келгенде Ариске момундай кылып айткыла. Арис деген. Мага 20 сотике карагат отургузуп бергени мага жардам бер дегиле. USAID-ке айткыла. 20 эмеге мисал үчүн сотике 400 көчөт, басы мисал үчүн 150 сомдон ёшка, анан ограждениясын ошону чечкиле. Анан капельный системасын койдургула. Ошентип өзүңөргө проект жасап алыңыздар. Анан бул жерде балдар проект түзүп баштайбыз деп атат. Ошол проектти көчүрүп бир 10 сотке, 5 сотке турлап,
көп проект кылып алгыла дагы, анан кийин кармап отургула. Келдиби? Келгенден кийин сабагына катышып ошондон анан өзүңөрдүн проекттерди тапшырып, анан ушул жерде кластер, бир кластер. Анан көчөттү жазганда бардыгы проекти окшош жазгыла. Же Тисер, же Тибен, же Черный капитан, же Рубен деп жазгыла. Чтобы эртеге сатканда кыйналбайсыңар да. Бир Сачын сиз Рубен отургузуп алдыңыз, мен болсо вообще эле башка нерсе отургузуп алдым. Бардыгыбыз арды кайсыны отургузуп алсак, машина келет дагы. Мен мындай неме Карагатка келдим, мага деген Ёшка керек десе, ар кандай болуп турса, машинеси толбосо бир келет да экинчи келбей коет. Келгенден кийин машинеси мисалы үчүн күнүгө бирден мына мисалы үчүн фура толуп турса, мисалы үчүн 20 тонналык фура тынымсыз толуп эле кетип атса, күнүгө бул жерге машина жыйылып кетет. Бардык объем үчүн келет. Жөн келбейт эч кандай коммерциялык. Только объем и постоянство. Ошон үчүн бир аймак бир мөмө болуш керек. И анан органикасын карагыла. Органика кылып туруп биогумус менен жасасаңыздар транспортабельность 5, 6, 10, 20 күнгө көбөйөт. Ошондо силер канчалык транспортабельный кылып берсеңиздер узакка кетет. Мисалы үчүн 3 күнгө чыдаса Алмата, 5 күнгө чыдаса уже Новосибирск, 10 күнгө чыдаса уже Москва, 20 күнгө чыдаса уже Камчаткага барат дагы. Атыңар бардык жерге дүңгүрөйт. Нарынский, Смородина деп сатып алышат. Ошону эске алыңыздар. Хорошо? Окшош кылгыла, бар жокту. Бирге кылгыла. Анан кийин бир мөмөнү караганы бир агроном жалдайсыңар, бар жокту бир агроном чече берет да. Анан кийин армаштырып, ар нерсе кылсаңыздар, анан агроном келип кайсы бирисин карайт эми. Туура? 1 гектар карагаттан канча тонна карагат алса болот? 1 гектар карагат өзү эң аз бергенде 20 тонна берет. 100 сомдон сатканыңарда 2 миллион сом киреши болот да. Бизге мындай маалымат келди да. Бир түп чыш карак 10 килограмм неме түшүрөт. Ооба. Бирок Ооба, туура. ошол чыш карак мисалы 100 сом. Ама бирөөдөгү будай айдап арпа өндүрө буга 1000 эсе выгодный да. Арпа 2 тонна арпа алып атасыздар. Анан кайра эле 10 сомдон сатып 20 сомго 20 000 сомго кайра урук алып туруп кайра айдап коюп атасыңар. Жөн эле орун алмашып эле сумма өзгөрбөй атат да. Анан көрөктө малды деле ошондой кылып атабыз да. Малды күзүндөсү 40 000ге сатпай коебуз. Кышы менен 100 прести жейт, анан кайра 40 000ге сатабыз. Бир болсун, бир жылда. Биогумус чыргап атат. Карагаттын бышат карагат уже силерде, по-моему, где-то июльдүн башында эле бышып баштайт. Карагат эгерде Тисер Тибен отургуза турган болсоңуздар 1 гектарына 3,5 миң түп. Эгерде Ёшка болсо 800 түп. Чымчыктан казып сактаса болот эми карагатты. Эми багында көп отургузсаңыздар чымчык 10%-ын жейт, 90%-ын биз сатабыз. Көп болуш керек да. Бар жок тоет ошондо. Бак сепкенде эле курт кумурскага, кушка деп себебиз го. Ошондой эле да. Агай, биз эмен эле кеч келип калгандан көп нерсени укпай калдык. Арыңа кайсы өрүк анан кайсы алма дедиңиз, ошону түшүндүк, сортун айтып коесуз, биз ошону айдайлы. Эми нарынга туугандар зимний алма отургузасыңар. Жалаң зима. Буга эми кызылдардан крипсан кирет, крипсан. Анан превосход. Сары алмадан болсо золотой ранет. Golden Delicious, золотой ранет. Анан силердин көчөттөрүңөр высокорослый болсун. Өрүк эми багындай сууга туруштук эң көп көтөргөн ушул менче абрикос эле жакшы да. Ошол эң суукту көтөргөн. Султан менен сорт жакшы экен баарында. Налынга султан, вот султанды айдагыла анда. Ба биз эми поликарлик менен заниматься эткендик үчүн местный көчөттү вообще эле уже унутуп койдук да. 7-8 жылдан бери жалаңын ушу карлик поликарлик менен келет. Өспөйт, устап калат. Туугандар, силерде азыр уникальный возможность турат да. Уникалдуу. Силер Москванын органика картошкасын алып койсоңуздар болот. Жалаң биогумус менен жасап туруп эле ошону алып койсоңуз. Анан колорадский жук түшө турган болсо, эгерде кокус түшсө, жук түшө турган болсо, бул жерде эме деген бар. Департамент органического хозяйства деген бар. Ошол жерде
энтомология илими, курт кумурскалардын илиминен подраздел бар, неме мында, отделы бар бир. Ошол энтомофаг деп коет. Энтомофагтар булар жалаң курт кумурсканын эмелери менен тамактанат да. Курт кумурсканын личинкалары менен, жумурткалары менен тамактангандыгы үчүн ошон үчүн буларды энтомофаг деп койгон. Ошол энтомофагтарды туугандар. Ошол энтомофагтарды пайдаланыңыздар. Буга эмне кирет? Афилинус дегени бар. Амблисеус, трихограмма, анан габрабракан, анан златогласка деген 5 түрү бар. Ошол 5 түрүн алып келип туруп, мына 1 гектар жерге нормасы 1 эле пачка. Бир пачкасы 150 сом эле болот. Ошону пайдаланыңыздар. Анан кийин ошол биофабриканын триходермин биолигнин деген препаратын силер будай северде, арпа северде жанагыга чылагыла. Чыласаңыздар кара күйүк жоголот. Оорубайт. Анан кийин жанагыны сээп туруп, чыгып туруп баш алгандан кийин жанагыны дагы бир сыйра обработка кылып, дагы бир сыйра чачып чыксаңыздар экөөнү аралаштырып туруп. Жанагыны клейковинасын көбөйтөт. Клейковинасы 35тен жогору кылып берет. 35тен жогору бул навайнан жаба турган ун чыгат. Өтө сыйымдуу, анан кийин обогащенный ун болот да. Бар. Даяр бар. Хорошо, макул. Ана ошол триходермин биолигнин менен туугандар, эмени өзүңөрдүн погреб бар го, алма сактай турган погреб. Ошону триходермин менен жуугула. Жуусаңыздар баягы грибковый болезньдер бардыгы өлөт, плесень болбойт. Баягы погребке алманы койсоң, жыттасаң, паң жыттанып турат го. Мында жыт келип. Ошолдон кутуласыңар. Алмаңар алма бойдон калат да, жыт болбойт. Триходерминди полный жуугула ошону менен. Погребте таптаза кылып. Отношение кандай болуш керек ага? Отношение 10 литрге 1 литр куясыңар болду. Анан ушундай эле препараттарды Москвадан атын баягындай айтпай эле коеюн. Охо деп бирдемелер жазып алышып, ошону 1000 сомдон сатып жүрүшөт. А бул жерде 50 сом менен 30 сом. 50 сом менен 30 сом эле. Эң кымбат, эң дүйнө жүзүндөгү эң кымбат, эң пайдалуу ушул эки препарат. Калган препараттарга вообще жолобоңуздар, туугандар. Анан биогумус аралашкан момундай ала кой 450 сом, 500 сомдон же бир мындай упаковкага салып алып келген ошолордун бардыгы мына биогумусту эле суга чайып туруп эле анан кийин тунутуп туруп куюп келип силерге сатып атат. Одан көрө өзүңөр жасагыла силерге 1 сомго да түшпөйт бул. Анан эмеси 8 литр суга 1 килограмм биогумус салып туруп, аралаштырып туруп 5 саатка коюп туруп, жанагы лейка бар го? Чоң, озу чоң лейка. Ошону менен помидорго, дарактардын түбүнө, гүлдөргө ошону куйсаңыздар, подкормка болот дагы аябай сонун өсөт. Эгерде 1 тонна биогумусту 8 тонна сууга аралаштырып туруп, огородко чача турган болсоңуздар, бирге биогумустун күчүн 8 эсе 7 эсе ашырат. Түшүндүңөр, жидкий биогумус 8 раз превышает. Езип туруп, сепсек да болот. О, мындай болот. Шербет, вермокомпост, жидкий биогумус, шербет деген ушул болот. Ушуну бересиңер. Эми Кудайга шүгүр, эми жакшы отурдук, Алла разы болсун силерге, келип бергениңиздерге чоң рахмат. Эми аваман бир дуа сурайлы, ава бир дуа кыласыз эми, бата кыласыз. Ушуну менен биздин эмени жабык дейли. деген ниеттерибизди Кудайым өзүң кабыл кылып, мамлекетибизге береке бериңер. Амин. Алла силердин да ишиңерге ийгилик берсин. Ушул жерден отурган ар бир инсандын ойлогон ойгөстөгү максаттарына жетишсин. Бак, расың да дарысын ушул жерге. Амин.